жокмун. Анкара жаап туруп, жаңыдан айдап барсам эшикке момунтуп жөлөнүп алды, аябайчы. Анан токтоп туруп, площадька жетпей токтоп туруп эле, чоң жигит эшиктен кач, жыгыласың дедим. Десем эле келип туруп, мени жаман сөз менен сөктү да. А сөккөндө эле могу жерде отурган могу байке айтты. Айтып сөкпөй, аял кишини эмне сөгүп атасың десе, баары сөгүп баштады. Анан могу жерге курткасын чечип эле, курткасын моякка койду дагы, алып туруп эле тиги бычакты алып эле, уже могу жерде, бу жерде да элдеп. Чөнтөгүнө бычак бар экен. Бычак бар экен. Алып туруп эле байкени көрсөнүп өткөндө могу жердегилер артка качты, буолар бияка качып кетти. Стоячы бар болчу. Анан эле бу жерде байке тура калып эле, тете артка барып туруп калды. Анан эле мен уже катуураак айдадым дагы, площадька пешеходко жетпейт, неме милициялар бар экен. Ошол жерге форточканы ачып эле, байке салондо пассажирлар бычак менен коркутуп атат дедим. Десем эле, кана дедилер, кире калып эле ачтым эшикти. Эшикти ачканда эле могу жерде да бала турган. Могу жерде да бала бар болчу. Ал мында могу жерге тура алганда милиция бери кирип жатканда милицияны көргөндө алда сиз турган жерде эле келип эле милицияны көрсө бычак менен такады. Анан эшикти жаап койгондо кайра резко ачып ийсем эле уже ошо менен качты да кетти. Анан могу жерде бир улуу жаштагы эже отурган. Апа дейин десем, апа болбойт экен, эже. Ушул жерде отуруп эле площадька токтоп эле, остановка токтоп эле, түшө калып эле, эч кимге эчтеке болгон жоксуңар десем, жок деди. Анан келип, бул эжеге, эже эмне болуп атасыз дедим. Анан менин жанымда суу бар болчу. Сууну өрөлүп неметсем, мен жабан болуп атам деди. А тет арткы сиденияда бир кыз бар экен. Ошол келип эле неме кылды дагы. Иши түшүп кетишти аларчы. Алар жардам беришти. Ошо менен болду экен, сиз. Мен ошо менен калчылдап конечкага жеттим. Өзүм немемде дары бар болчу, дары ичип, кичине өзүмө неметтим да. Бирок аябай жаман сөздөр менен сөктү да. Бычак менен, бычагы кылпетпен ушунча экен бычагы. Кандай түстө эле? Бычагы сабы деген бос болуш керек. Ошондой болчу да.